Салам достор, мен сиздерге жашоонун агы жана карасы тууралуу өзүмдүн ой толгоомду айтайын дедим. Бирөө жарыктан өтсө, экинчиси жарык этип жашоого келет экен. Биринчиси жумуштан кетсе, экинчиси жумушка келет экен. Бирөөнү бактылуу кылыш үчүн бирөө сөзсүз ыйлаш керек экен. Жашоонун ак карасы бардык жерде болот. Кээде ар бир нерсе үчүн бактылуу болушубуз керек экен да, негизичи. Жылытар адамың болсо үшүгөндө жакшы. Караар адамың болсо ооруганда жакшы айтор. Жашоонун жаманы да жакшы. Жаманды да жакшы кылып алуу ар бирибиздин колубузда экен.